Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Ысык көл облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Ысык көл жана Каракол эл аралык аэропортторун модернизациялоо долбоору менен таанышты. Мамлекет башчыга Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коому, президенттин иш башкармалыгы жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу маалымат берилди. Алсак, Ысык көл аэропортунда саатына 450 жүргүнчүнү кабыл ала турган аэровокзал комплексинин жаңы имаратын куруу пландалууда. Учурда комплекс 2003-жылы курулган жана азыр жүргүнчүлөрдүн агымынын көбөйүшүнө туруштук бере албайт. Азыр жаңы комплекстин долбоордук сметалык документтери иштелип чыгып, мамлекеттик экспертизадан өткөндөн кийин курулуш монтаждоо иштери башталат. Ошондой эле аэропорттун аймагын кеңейтүү, кошумча тосмо орнотуу, селден коргоо үчүн жаңы курулмаларды куруу долбоорлорун иштеп чыгуу боюнча иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Келечекте бул жерде тамчы эркен экономикалык аймагы түзүлүп, Каракол жана балык аялары жоюлат. Бул аймакта өндүрүштүк жайлар, туристтик комплекстер жана башка объекттер жайгаштырылат. Бул чет элдик коноктордун көп агымын кабыл алууга мүмкүндүк берет. Мындан башка Каракол шаарында Каракол эл аралык аэропортунун аэровокзал комплексинин жаңы имаратынын курулушу жүрүп жасалма учуу тилкеси узартылып жатат. Келечекте аэропорт Эмбреер жана анын аналогдору сыяктуу жаңы муундагы авиалайнерлерди кабыл ала алат. Бул дагы чет өлкөлөрдөн туристтердин агымын тартып көбөйтөт. Президент Садыр Жапаров Ысык көл жана Каракол аэропортторун модернизациялоо боюнча иштерди күчөтүүнү тапшырды. Алар бардык эл аралык жарандык авиация талаптарына жооп бериши керек. Белгилей кетсек, мамлекет башчынын демилгеси менен улуттук өнүктүрүү программасынын алкагында аймактардагы аэропорттордун инфраструктурасын жакшыртуу жана ички авиакаттамдарды калыбына келтирүү боюнча иш-чаралар белгиленген. Ысык көл, Каракол, Нарын, Ош, Жалал Абад аэропортуна реконструкциялоо пландалууда. Талас облусунда аэропорт ишке киргизилет. Ал эми учурда Баткен жана Казарман аэропортторунун аэродромдордун элементтерин оңдоо калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат.